ушул билим берүү балдарды жөн эле бир алаксытуу болуп атат, студенттерди мисалга. Ушу тамга таанып кошкондо окугандан кийин мектептерге адамды таанууну, табиятты таанууну, адамдын жашоого жаралуу максатын билүүнү, ушу апа, ата деп сенин тилиң чыкты, ата, эне бул Кудайдан кийинки эле бир сактоочу аура, ушуну окутса, анан ушу балдарды урба, тилдебе, каргаба. Бул сенин ата тегиңдин жаралып келген эле кайра бир руху деп ушуларды бир окутса, окууну бүткөн бала менен адам катары сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот эле. Билим берүүдө өтө чоң өзгөрүү керек билим берүүгө. Ушу табылма илимдин эч сыры болбойт, а табыгы илим өзү татаал. Ушу табыгы илимди окутса, кыргыздын балдары керек болсо от, суу, таш, абааны багындырган, мына керек болсо ышкырып, шамалды чыкырган, жамгырды чыкырган кыргызды ушу сасык саясат бурмалай албайт эле, билим берүүнү башаттан мектепте окутсак. Арсанбек Бишналевич, этот раунд предполагает дискуссии на русском языке. Возможно, среди вашего электората найдут